Бардыгыз чогуу сыйынабыз. Асма менен жерди жараткан, адам баласынын тарыхын башкарып келген биздин ыйык Кудай Ата. Биз жазага жазалана турган адамдардан элек, бирок бардыгыбызды өзүңүз аяп, Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, кун төлөп, биздин эмгегибиз эмес, өз ырайымыңыздын негизинде өз балдарыңыз кылып алгандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Биз үчүн өлүп кайра тирилген Ыйса Машаяктын ырайымы жок боло турган болсо, биз түбөлүк өлүмгө дуушар боло турган адамдардан болмокпуз. Ошондуктан сизге ушул ырайымыңыз үчүн биз баардыгыбыз чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн да жекшемби күнү баардыгыбыз сиздин алдыңызда чогулуп, сиздин улуу сөзүңүздү үйрөнүшүбүз үчүн ар бир жүрөктөрдү ойготуп, керектелүүчү сөз менен жетектеп, сиздин тирүү сөзүңүз менен биздин жаныбыздын баардыгы жарыкка ээ болуп, биз эмне үчүн жашашыбыз керек, ошону ачып көрсөтүп берүүңүздү суранабыз. Азыркы учурда Испания мамлекетинде сөз өтүп жаткан биздин пасторубуз Ли Иоаннга жана анын бардык жардамчыларына, бардык бир туугандарга алардын ден соолугун чыңдап, аман эсен бардык иштерин бүтүрүп, бизге кайтып келишине жардам бериңиз. Жана ошондой эле биздин мамлекеттеги жайгашкан жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан жыйындар, Ыйса Машаяктын келген күнүнө чейин көптөгөн адамдарды биз сиздин алдыңызга алып келип, куткарылууга ээ болушуна жардам бериңиз жана ар бирибизди өзүңүз колдонуңуз. Ар бир үй бүлөнү өзүңүз тынчтык жашоодо колдоп, бардык кыйынчылыктарды жеңип, бир гана сиздин эркиңиз үчүн жашашыбызга жардам бериңиз. Ушул саатты бардыгын сизге тапшырып, ыйык руктун жетеги менен бизди жетектеңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.
Ыйык жазууну чыгачабыз. Ышая китеби 28-бөлүм. Ышая 28-бөлүм 9-аят. Ышая 28-бөлүм 9-аят. Бирок алар ал кимге билим үйрөткүсү бар, кимге пайгамбарчылык менен акыл насаат айткысы бар. Эмчек сүтүнөн ажыратылган, энесинин эмчегинен чыгарылган наристелергеби? Анткени осуяттын үстүнө осуят, осуяттын үстүнө осуят, эреже үстүнө эреже, эреже үстүнө эреже. Бул жерден бир аз, ал жерден бир аз деп жатышат. 12-13-үнү чогуу окуйбуз. Аларга мына тынчтык, чарчаганга тынчтык бергиле, мына тынчтануу деп айтышкан. Бирок алар уккусу келген жок. Ошентип алар үчүн Теңирдин сөзү осуяттын үстүнө осуят, осуяттын үстүнө осуят, эреженин үстүнө эреже, эреженин үстүнө эреже. Бул жерден бир аз, ал жерден бир аз болуп калды. Ошондуктан алар басып бара жатып, чалкасынан кулап кыйрашат, торго түшүп кармалышат. Ушуга чейин жетиштүү. Өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин пасторубуз Ли Иоанн пастор азыркы учурда Испанияда жазгы конференция өткөрүп жаткан учуру. Бүгүн кайсыл күн билесиздерби? Бүгүн эмне күн? Бир адам айтат жекшемби деп. Ооба, жекшемби күн туура. Бирок Ыйсанын тирилген күнү. 2000 жыл мурун бул дүйнөгө келген Ыйса Машаяк Израиль жергесинде 3,5 жыл бою өзүнүн маанилүү ишин аткарып, андан кийин айкаш чыгачында кадалып, кайра 3 күндөн кийин тирилген Ыйса. Ыйса Машаяктын өлүмү жана тирилүүсү бул куткарылуу толук кандуу аткарылды деген сөздү бизге толук кандуу түшүндүрүп берет. Ошондуктан Ышая 28-бөлүм аркылуу Ыйсанын өлүмү жана тирилүүсү аркылуу бизге эмнелерди алып келди. Алар өтө эле көп. 9-аятта карай турган болсоңуздар, 9-аяттан баштап карай турган болсок, бул тынчтык жана тынчтануу жөнүндө айтылат. Ыйсанын өлүмү жана тирилүүсү аркылуу бизге чыныгы тынчтыкты алып келди, тынчтанууну алып келди деген нерсени дагы кененирээк үйрөнөбүз. Биринчиден, Ышая 28-бөлүм 9-аятты карап көрсөңүздөр кайрадан. Бул Израиль эли жаман жолго барганда, Кудайдан алыстаган учурда аларга айтылган сөздөр. Кудайдын өзү тандап алган эл эле, бирок ошого карабастан алар өзүнүн жолу менен бара жаткан эле. Кудай алардын тарабына көптөгөн пайгамбарларды жиберип, пайгамбарлар аркылуу аларды туура оң жолго алып келүүнү каалаган. Бирок 9-аятта бирок алар деп кимди айтышат? Пайгамбарлар деп. Ал Кудай жиберген пайгамбарларга айтышат. Ал кимге билим үйрөткүсү бар? Пайгамбар бизге билим үйрөткүсү барбы? Кимге пайгамбарчылык менен акыл насаат айткысы бар? Эмчек сүтүнөн ажыратылган, энесинин эмчегинен чыгарылган наристелергеби? Кичинекей наристелер жөнүндө айтылат да. Эмчек сүтүнөн ажыратылган наристелерге. Эмне үчүн мындай сөздөр айтылат? Анткени 10-аятта анткени осуяттын үстүнө осуят, осуяттын үстүнө осуят. Бир жолу айтса, дароо түшүнүшү керек эле. Бирок кайрадан өзүнүн осуятын айтып, кайрадан эскертүү жиберип, кайрадан кайталап, улам осуят айтып, эрежелерди айтып, эреже үстүнө эреже, эреже үстүнө эреже, кайрадан кайталап айтып, уламдан эскертип айткандыктан Израиль элине бул нерселер жаккан жок. Ошондуктан бул жерден бир аз, ал жерден бир аз деп айтып жатышкан. Ыйык жазууда бул жерден бир аз, тигил жактан башка бир аз
Анткени Израиль элин кайрадан Кудайга кайтарып алып келиш үчүн Кудай өзүнүн сөзү менен бул жерден бир аз акырындык менен эскертип айтууну каалаган, бирок алар угушкан жок. 12 аятта аларга, Израиль элине, мына тынчтык, чарчаганга тынчтык бергиле, мына тынчтануу деп айтышкан. Бирок алар уккусу келген жок. Пайгамбар улам эскертүү сөзүн, осуяттарын айтып, эрежелерди айтып бүткөн күндө дагы алар тил алчаактык менен ошол сөздөрдүн баардыгын кабыл ала турган болсо, анда силер үчүн бул тынчтык жана тынчтануу болмок. Эгерде алар Кудайдын сөзүнө кулак төшөп уга турган болсо, тил алчак боло турган болсо, анда чыныгы тынчтык жана тынчтануу болмок элек. Бирок алар аны уккусу келген жок. Ал эми тынчтык жана тынчтанууга ээ болгон адам эмне болот? Чарчаганга тынчтык бергиле. Бул дүйнөдө өтө аянычтуу, өтө чарчаган, чаалыккан адамдар өтө көп. Күнөө арабасын тартып бара жаткандар. Ошондуктан чарчаган, кыйналган адамдардын баардыгына тынчтыкка ээ болгон, тынчтанууну башынан өткөргөн адам сөзсүз түрдө ошол чарчаган адамдарга айтып, алар менен чогуу бөлүшүшү керек. Бирок алар уккусу келишкен жок. 13 аятта ошентип алар үчүн Теңирдин сөзү осуяттын үстүнө осуят, осуяттын үстүнө осуят, эреженин үстүнө эреже, эреженин үстүнө эреже. Бул жерден бир аз, ал жерден бир аз болуп калды. Ошондуктан алар басып бара жатып чалкасынан кулап кыйрашат. Кудай канчалык кайталап айтпаган күндө дагы алар уга турган болсо, албетте дароо тынчтык жана тынчтануу келмек эле. Ал эми укпаган учурда басып бара жатып чалкасынан кулап кыйрашат, торго түшүп кармалышат. Сөзсүз түрдө алар кыйрашат, кулап жок болот. Бул мазмун өтө кыска жазылган, бирок сиздер менен кененирээк мындай темада сүйлөшөбүз. Ыйык жазуунун үйрөтүүсү бул кайталоо деген сөз менен түздөн түз байланышы бар. Кайталоо деген сөз бул ыйык жазуунун өзгөчөлүгү. Уламдан улам кайталанып айткан сөздү биз кулак төшөп уга турган болсок, анда биз үчүн да тынчтык келет. Ал эми ким айтылган сөздөн баш тарта турган болсо, ал үчүн чоң азап, кайгы болот. Эгерде ошол айтылган сөздү кабыл ала турган болсо, сөзсүз түрдө эки нерсе берилет. Биринчиси тынчтык, экинчиси тынчтануу, же болбосо бейпилдик жашоо. Тынчтык жана тынчтанууга ээ болгон адам кандай адам болот? Сөзсүз түрдө ал Кудайдын үйрөтүүсүнө ээ болгон адам, ошол үйрөтүүгө ээ болгондуктан башка адамдарга ал тынчтык менен бөлүшө ала турган адам, куткарылууну жеткире ала турган адам болот. 9 аятта бирок алар, ал кимге билим үйрөткүсү бар, кимге пайгамбарчылык менен акыл насаат айткысы бар, эмчек сүтүнөн ажыратылган, энесинин эмчегинен чыгарылган наристелергеби? Бул өтө эле оңой деп айтып жатканы. Эмчек сүтүнөн ажыратылган. Булар кимдер? Кичинекей эле жаңы төрөлгөн балдар да, жада калса ошо кичинекей наристелер да түшүнө тургандай кылып шунчалык оңой сөздөр менен айтылгандыгы. Негизи ыйык жазууну башаламан кылып айтпастан, татаалдаштырбастан өтө оңой айтыш керек. Бул сөз мага да тиешелүү. Мен деле бүт аракетимди жумшайм элдерге оңой угулса экен деп, оңой айтсам экен деп. Эң эле жакшы жол бул адамдарга жеткиликтүү, оңой кылып, жада калса кичинекей балдар дагы түшүнө ала тургандай кылып сөз айтышыбыз керекпиз. Ыйык жазууну көптөгөн адамдар жазуунун маңызын түшүнө албастыктан ар кандай насаат сөздөр менен, ар кандай мисалдар менен оңойлоштурулуп айтылган. Эмчек сүтүнөн ажыратылган.
энесинин эмчегинен чыгарылган наристелерге чейин айтылган сөздөр. Эмне үчүн мындай сөздөр менен айтылат? Анткени Кудайдын каалоосу бүт адамдардын куткарылып калуусу. Кээ бир учурда семинарда катышып жатканда ушул сөздү угуп адам кантип куткарылсын деп ойлойбуз го. Ал адам жөн гана Ыйсанын айкаш чыгачта кадалып куткарылууну аткарган адам сөзсүз түрдө куткарылууга ээ болот. Матай 18-бөлүмдө эгерде кичинекей балдардай болбосоңор асман падышачылыгына кирбейсиңер. Эмне үчүн мындай сөздөр айтылат? Анткени Кудай өзү даярдаган белекти биз жөн гана кабыл алуубуз керек. Эмчек сүтүнөн ажыратылган кичинекей наристелерге айтылган сөздөр. Кайталап уламдан улам билген сөзүн айтып, эреженин үстүнө эреже, осуят үстүнө осуят. Уламдан улам кайталап айтып, бир жолу эскертип, кайра дагы бир жолу эскертип, бир осуят айтып, экинчи жолу дагы кайталап айтып. Мен бир адамды жолуктургам, ал адам айтат, семинарды 100 жолу угуп куткарылдым деп. Анан өзүнүн күбөлөндүрүү сөзүндө айтат, мен 100 жолу семинар угуп куткарылдым деп. Анан башка шаарга барып, бир адамдын күбөлөндүрүүсүн уксам, ал адам айтат, мен семинарды 200 жолу угуп куткарылдым дейт. Чынында эле 200 жолу угуп куткарылдыңызбы деп сурасам, ооба дейт. Биз бир жума семинар угабыз го, элестетсеңиздер, ошону бир жума эмес, 200 жолу канчалаган убакытты кетириши керек болот. Албетте куткарылып калганы дагы бул ал үчүн чоң бакыт. Эгерде түшүнбөсө, кабыл албаса, анда ал үчүн дагы чоң кайгы жаралмак. Байыркы келишимдеги пайгамбарлар да уламдан улам, осуяттын үстүнө осуят, эреженин үстүнө эреже кылып, бардык адамдарга кайталап айтып келген. Эмне үчүн? Анткени бутка табынуучулук бул күнөөгө алып келе тургандыгын, буркандарга табынгандыгы, ошондуктан ал жолдон кутулуп, Кудайга кайрылып келсин деген сөздү уламдан улам кайталап айтып келишкен эле. Жакшы кабарды кабыл алышсын деп, жакшы кабарды кабыл алыш үчүн дагы сөзсүз түрдө бул жерден да бир аз, ал жерден бир аз Ыйсанын биздин күнөөлөрүбүздү куткаргандыгы жөнүндө ыйык жазууда көп жазылгандыктан, ошондуктан бул аятты дагы, тигил аятты дагы баардыгын ачып, түшүндүрүп, оңойлоштуруп, улам айтып отуруп, адамга жеткиликтүү кылып жеткиришибиз керекпиз. Бул нормалдуу түрдө айтылган сөз. Ошондуктан байыркы келишимде дагы, жаңы келишимде дагы ошол эле сөздөр айтылган. Элчи Павылдын жазган каттарын окусаңыздар, көп эле сөздөр кайталанып айтылган мазмундагы сөздөр көп. Анткени элчи Павыл дагы айтат, кайталап айтканым бул силер үчүн жакшы, пайдалуу. Эгерде ошол уккан сөздү кабыл ала турган болсо, тил алчаак боло турган болсо, ал сөзсүз түрдө ал адам үчүн кайталап айткан жакшы. Эми жаңы келишимден чогуу ачып көрөлү. Филиппиликтерге жазылган кат 3-бөлүм. Филиппиликтерге жазылган кат 3-бөлүм 1-аят. Акырында айтаарым, бир туугандарым, 3-бөлүм 1-аят. Акырында айтаарым, бир туугандарым, Теңир менен кубангыла. Муну кайталап жазуу мен үчүн оор эмес, силер үчүн болсо пайдалуу. Элчи Павыл айтат, бир туугандарым, Теңир менен кубангыла. Мен силерге кайталап жазганым мен үчүн оор эмес, силер үчүн бул пайдалуу. Бир адам мындайча айтат, жыйындагы көп жыл бою келип жүрүп отуруп, анан кандайдыр бир себептер менен жыйынга келбей калат дагы, андан кийин бир нече убакыт өткөндөн кийин кайра жыйынга кайтып келип айтат, ой, баягы эле сөздөр кайра эле айтылып аткан турбайбы деп. Мурун эле уккан сөздөр кайра эле айтылып атат деп. Албетте жыйын ошол эле сөздөрдү айтышы керек, өзгөрүлбөшү керек. Анткени ыйык жазуу бир болгондуктан ошол жазуу кайрадан эле кайталанып айткандыгы бул туура. 2 Петр 1-бөлүмдү чогуу ачабыз.
2 Петр 1 bölüm. Петрдин жазган 2 каты 1 bölüm 12 аят. Силер муну билсеңер да, чыныгы чындык менен бекемделсеңер да, бул жөнүндө силердин эсиңерге салып турууну эч качан токтотпойм. Силер муну билсеңер да, элчи Петр өзүнүн сөзүндө айтат, эгерде силер билсеңер да, чындык менен бекемделсеңер дагы, кайрадан эле силердин эсиңерге салып турууну эч качан токтотпойм. Бул негизги маңыз, кайрадан кайталап айтуу сөз түрдө силерге керек болгондуктан Жүйүт 1 bölüm 5 аятта силер баарын билсеңер да, мен силерге кайрадан айткандан тажабайм. Биз куткарылууга ээ болгон учурда башынан баштап уккан сөздү аягына чейин алып жүрө турган болсок, анда сөз түрдө ал бизге кандай нерсени алып келет? Жакандын жазган 1 каты 2 bölüm 24 аят. 1 Жакан 2 bölüm 24 чогуу окуйбуз. Башынан бери эмнени уксаңар, ошол ичиңерде жашасын. Эгерде башынан бери укканыңар ичиңерде жашаса, анда силер да уулдун жана атанын ичинде жашайсыңар. Силер башынан эмнени уксаңар, ошол ичиңерде жашасын. Башынан баштап уккан нерсебиз эмне? 3 bölüm 23 чогуу окуйбуз. Ал эми анын осуяты болсо бул уулу Ыйса Машаякка ишенүү жана бири-бирибизди Ыйса осуяттагандай сүйүүк. Башынан баштап уккан нерсе дал ушул. Анын осуяты уулу Ыйса Машаякка ишенүү, Ыйса Машаякка толук кандуу ишенип, андан кийин куткарылууга ээ болуу. Анан бири-бирибизди сүйгөндүгүбүз. Ушуну биз башынан баштап укканбыз. Башынан бери эмнени уксаңар, ошол ичиңерде жашасын. Эгерде башынан бери укканыңар силердин ичиңерде жашаса, анда силер да уулдун жана атанын ичинде жашайсыңар. Ошондуктан маанилүү нерселерди уламдан улам кайталап эсибизге салып тургандыгыбыз өтө маанилүү. Анткени чыныгы чындык сөз түрдө ар бир адамдын жүрөгүндө бекем тамырланышы керек. Башыбыз менен, мээбиз менен гана кабыл албастан жүрөгүбүздөн орун алып, сөз түрдө ар бир адамдын жеке өзүнүкү болушу керек. Куткарылган адамдар бири-бирин сүйгөндөгү бул жакшы кабарды мындан ары да көптөгөн адамдарга жеткирип, бул эң баталуу жашоо деп айтсак болот. Ышая 28 bölüm бизге уламдан улам кайталанып айткан осуят, насаат. Адамдар айтышат, наристелерге айтып жатышабы деп. Жок, наристелерге эмес, дароо бизге айтылган. Ышая 28 bölümdü кайрадан ачабыз. Ышая 28 bölüm 13 аят. Ошентип алар үчүн Теңирдин сөзү осуяттын үстүнө осуят, осуяттын үстүнө осуят, эреженин үстүнө эреже, эреженин үстүнө эреже. Бул жерден бир аз, ал жерден бир аз болуп калды. Эгерде ошол сөздөрдү кабыл алсагы жакшы, кабыл албаса, анда эмне болот? Алар басып бара жатып, жакшы бара жаткандай көрүнөт, бирок чалкасынан кулап кыйрашат. Эгерде туура эмес кулай турган болсо, анда кыйрайт, торго түшүп кармалат. Сөз түрдө кулап жок боло тургандыгы жөнүндө айтылат. Куткарылгандан кийинки жашообузда деле ушундай.
Куткарылгандан кийин ар дайым теңир бизге басым жасап үйрөткөн сөздөрү бар. Эгерде биз ар бир сөзгө маани берип, ар бир сөздү барктап, кайрылып келе турган болсок, ыйык жазуу туура болобу же менин оюм туура болобу? Адамдык ой менен жолуккан адам бийик тоо менен жолуккан менен барабар деп айтылат. Ал эми Кудайдын улуу сөзү бул бардык нерседе бизге жеңиш алып келе турган сөз. Эмне үчүн мындай сөздөр айтылган? Ышая 28 бөлүм негизинде бул Ыйса Машаяк жөнүндө айтылат. 16 аятты карасак, Теңир мындай дейт: мына мен негиз кылып Сионго таш коем. Ал таш сыналган, бурчка коюлуучу, кымбат баалуу, бекем орнотулган таш. Ага ишенген адам уятка калбайт. Кудай Теңир мындай дейт: мына мен негиз кылып Сионго таш коем. Эки таш эмес, бир таш дейт. Бир таш кимди көрсөтөт? Ыйсаны. Ыйса Машаяк. Ал жалгыз куткаруучу дегенди билдирет. Сионго таш коем. Ал сыналган, бурчка коюлуучу, кымбат баалуу таш. Биздин жашообуздун негизи болгон. Ага ишенген адам уятка калбайт. Матай 4 бөлүмдө өзүнүн ишин баштаарынын асында шайтан аны сынайт. Бирок Ыйса жазууда жазылган жазуу боюнча аны жеңет. Ошол сыноону жеңип чыккандан кийин куткаруучу катары толук укукка ээ дегенди далилдеген. Сионго таш коем. Ал таш өтө баалуу. Ыйса бардык нерселерден эң кымбат баалуу. Асыл таштардан да кымбат. Бүт дүйнө жүзүнүн адамдары үчүн эң эле жакшы, кымбат баалуу таш бермет бул Ыйса өзү. Ага ишенген адам биринчиден ишенүү талап кылынат. Ишенген адам уятка калбайт. Бул сөздүн мааниси кандай? Бул сөздү түшүнүшүбүз үчүн ыйык жазууда жаңы келишимде ушул эле сөздөр колдонулат. Биз ошону биринчи ача кетели. 1 Петр 2 бөлүм. Петрдин жазган 1 каты 2 бөлүмдү карайбыз. 1 Петр 2 бөлүм 4 аят. Адамдар жаратпай койгон, бирок Кудай тандап алган кымбат баалуу тирүү ташка, Машаякка жакындагыла. Өзүңөр да тирүү таштар катары өзүңөрдөн рухий үй тургузгула. Ыйса Машаяк аркылуу Кудайга жагымдуу рухий курмандыктарды алып келүү үчүн ыйык кызмат кылуучу болгула. Анткени ыйык жазууда: мына мен Сионго тандалган, кымбат баалуу негизги таш коем. Ага ишенген адам уятка калбайт деп жазылган. Демек, ишенгендер силер үчүн ал кенч. Ал эми ишенбегендер үчүн ал куруучулар жаратпай койгон, бирок бурчтун башкы ташы болуп коюлган. Ошондой эле мүдүрүлтүүчү, азгыруучу таш. Алар Кудай сөзүнө баш ийбешкендиктен ошол ташка мүдүрүлүшөт. Анткени аларга ошол нерсе белгиленген. Адамдар жаратпай койгон таш. 2000 жыл мурун Ыйса Израиль жерине келген эле. Бирок көптөгөн адамдар Ыйсаны кабыл алышкан жок. Куруучулар жаратпай койгон. Бирок Кудай өзү тандап алган негизги кенч, негизги кымбат баалуу таш. Силер да тирүү таштар катары өзүңөрдөн рухий үй тургузгула. Ыйса Машаякка ишенген биз өлүк таш болгон тирүү ташка айланабыз. 6 аят.
жазууда мына мен Сионго тандалган кымбат баалуу негизги таш коем. Ага ишенген адам уятка калбайт деп жазылган. Ишенген адам эмне болот дейт? Уятка калбайт. Башкача сөз менен айта турган болсок, Ыйсага ишенген адам куткарылууга ээ болот. Ал эми куткарылбаган адам ал мүдүрүлө турган жана азгырыла турган. Ишенген адам ал уятка калбайт. Ал эми ишенбеген адам түбөлүк азапка, уятка калат. Кандайча уят? Түбөлүк уятка. Даниил китеби 12-бөлүмдө. Даниил китеби 12-бөлүмдө Даниил китеби 12-бөлүм 2-аятта топуракта уктап жаткандардын көбү ойгонот. Бири түбөлүк жашаш үчүн, бири уятка калып, түбөлүк кордолуш үчүн ойгонот. Бири уятка калып, түбөлүк кордолуш үчүн ойгонот. Топуракта уктап жаткандардын көбү ойгонот. Бири түбөлүк жашаш үчүн, түбөлүк өмүргө ээ болгон адамдар тирилишет. Ал эми дагы бирөөсү түбөлүк уятка калып, кордолуш үчүн ойгонот. Адам, аял экөө күнөө кетиргенге чейин алар уят нерсе эмне экендигин билбестен жашап келишкен. Анткени уят пайда болгон нерседе сөзсүз түрдө күнөө болот. Ыйса Машаяк аркылуу күнөөлөрү кечирилбеген адам анын кетирген күнөөсүнүн бардыгы жылаңач түрдө, бардыгы көрсөтүлөт, ачык түрдө. Анткени анын абийири бар болгондуктан, абийири ачык болгондуктан өзүнүн кетирген күнөөсүнүн бардыгы көз алдында ачык көрсөтүлөт. Кудайдын сот алдына келгенде, тозокко барган учурда күнөө канчалык уят нерсе экендиги адам өзү түшүнөт, өзү өз көзү менен көрө алат. Ошондуктан бул жерде айтылат, уятка калып түбөлүк кордолот. Күнөө ушунчалык уят экендигин ал түбөлүк уятка калтырыла турган адам болот. Ишенбеген адам түбөлүккө уятка калат. Ал эми куткарылган адам тирилген учурда урук гүлгө айлангандай, курт, гусеница, көпөлөк айлангандай эле куткарылган адам сөзсүз түрдө ал түбөлүк өмүргө барыш үчүн тирилет. Кудай бул дүйнөнү жараткандан кийин өзү көргөндө өтө жакшы экендигин көрөт. Кудай өзү керемет. Ал эми бардык жаман нерсе, күнөө бул Кудай бул дүйнөнү жазалагандан кийин пайда болгон. Жылан өзү сүйкүмдүү жашынакай көрүнөбү же жаман жийиркеничтүү көрүнөбү? Силер жыланды жакшы көрөсүңөрбү? Сойлоп жүргөн курттар жакшыбы? Курт кумурскалардын бардыгы сүйкүмдүү жашынакайбы, кооспу? Куткарылбаган адам дагы тирилет денеси, бирок ушунчалык коркунучтуу түрдө тирилишет. Эмне үчүн? Анткени Ыйса Машаяктын айткан сөзүндөй, менин жанымдан кеткиле, анда анткени силер шайтан жана анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк отко түшкүлө. Өзүнүн образы ушунчалык жийиркеничтүү, коркунучтуу түрдө өзгөрүлгөндүгүнөн дагы адам уялат. Мисалы үчүн, бетиңе жаман бир нерселер чыгып кетсе дагы уяласың го. Ошондой сыяктуу эле куткарылбаган адамдар эң эле коркунучтуу, эң эле жийиркеничтүү, уятка кала турган денеде алар тирилишет. Бул дагы өтө коркунучтуу нерселер.
ошо менен бүтүп калбастан түбөлүк кордолуш үчүн ойгонот. Ышая 28 бөлүм 16 аятта Теңир мындай дейт: мына мен негиз кылып сүйөнгө таш коем. Ал таш сыналган, бурчка коюлуучу, кымбат баалуу, бекем орнотулган таш. Ага ишенген адам уятка калбайт. Уятка калбайт. Уятка калбаш үчүн демек ал эч нерседен коркпогон, ишенген адам эч качан эч нерседен коркпойт. Эмне үчүн? Анткени ишенбей туруп өлүмгө бара турган болсо, Забур китебинде да айтылат, эгерде адам ишенбей туруп өлө турган болсо, анда ушунчалык өзү таң каларлык нерселерди көрөт, эмне үчүн коркот, эмне үчүн таң каларлык нерсеге дуушар болот. Анткени өлүмдөн кийин көрсө дароо Кудай бар экендигин көрөт. Өлүмдөн кийин аны түбөлүк өмүр күтүп тургандыгын, Кудайдын соту күтүп тургандыгы, түбөлүк от күтүп тургандыгын көргөндүктөн, билгендиктен ал адам сөзсүз түрдө таң каларлык нерсеге дуушар болот. Ошондуктан өлүмдөн кийин тозокко барып түшкөндө адам ушунчалык таң калат, коркот. Анан кантип Теңир сен мени тааныбайсың? Мен сенин ысымыңдын атынан пайгамбарчылыкта кылгам, көптөгөн кереметтерди аткаргам. Анан кантип мени тааныбайсың? Мен жыйынга канча жолу, канча жыл бою келдим, канча жолу сага кызмат кылдым эле. Эгерде адам ишенбесе, куткарылбаса, анда ал түбөлүккө уятка калтырылат. Теңир менен ажыраган учурда ушунчалык ал жалгыз эмне кылаарын билбеген акыбалда калат. Ошондуктан Кудайдын жеткилең сөзүн кабыл албаган адам бул дүйнөдө эмнеге ээ болбойт? Тынчтык жана тынчтанууга. Жанын кандайча тынчтандыра алат, кандайча бейпилдик жашоого ээ боло ала тургандыгын билбейт. Эмне үчүн анда адам ишенбейт? Эмне үчүн Кудайдын айткан сөзүн, осуятын айтпайт, билбейт? Анткени Ышая китебинде айтылгандай 28 бөлүмдө башка бир нерсе менен мас болгондуктан. 1-аятта Ипраимдыктардын сыймыгы болгон таажыга, семиз өрөөндүн бийик жеринде жашаган шарапка, жеңилденгендердин кооз жасалгаларынын соолуган гүлүнө кайгы. Ипраимдыктардын сыймыгы болгон таажыга мас болгон адамдар. Ышая 5 бөлүмдү карасак, эртең менен эрте турат дагы, андан кийин таң заардан шарапты издеп баштайт. Күчтүү ичимдикти кыйын даярдагандарга да кайгы деп айтылат. Ышая 29 бөлүмдү дагы чогуу ачабыз. Ышая 29 бөлүм 9-аят. Таң калгыла, айран таң калгыла. Алар башкаларды сокур кылып, өздөрү да сокур болуп калышты. Алар мас, бирок шараптан эмес, теңселип жатышат, бирок күчтүү ичимдиктен эмес. Анткени Теңир силерге уктатуучу рухту жиберип, көзүңөрдү жумдурду. Ал эми пайгамбарларыңардын, жол башчыларыңардын жана көрөгөчтөрүңөрдүн көзүн жапты. Бардык пайгамбарчылыктар силер үчүн мөөр басылган китептеги сөздөрдөй ал китепти окуганды билген кишиге берип, муну оку дешет. Ал окуй албайм, анткени ага мөөр басылган деп жооп берет. Анан ал китепти окуганды билбеген кишиге берип, муну оку дешет. Ал окуганды билбейм деп жооп
Ошондо Теңир мындай деди: бул эл мага оозу менен жакындайт, мени тили менен урматтайт, бирок жүрөгү менден алыс. Үйрөнүп алган адамдык эрежелерин алар менден коркуу деп эсептешет. Ошондуктан мен бул элди кайрадан укмуштуу бир керемет менен таң калтырам. Ошондо анын даанышмандарынын даанышмандыгы жоголот, акылмандары акылынан ажырайт. Алар чынында эле шарапты ушунчалык ичип мас болушат. Эмнеден мас болушкан? 13 аятта: бул эл мени тили менен урматтайт, бирок жүрөгү менен менден такыр алыс. Кудай өзү рух болгондуктан, эгерде адамдын жүрөгү ачылбаса, жаны менен тааныбаса, эч нерсени биле албайт. Үйрөнүп алган адамдык эрежелерин алар менден коркуу деп эсептешет. Адамдык окутуу, адамдык эреже алардын жүрөгүндө толук орун алгандыктан, Кудайдын айткан сөзүн эч бирөөсүн да түшүнө алышкан жок. Алар Кудайдын сөзүнө караганда башка бир нерселер, адамдык эрежелер менен мас болуп, жүрөгүнө толтуруп алгандыктан, эмне үчүн Кудайдын айткан, кайталап айткан сөздөрүн, осуяттарын кабыл албайт дагы? Бул дүйнөнүн эрежесин, дүйнөнүн окутуусун алып, Кудайдын жүрөгү менен алыстап кетишет. Туура эмес окутууну ушунчалык жүрөгү менен кабыл алышат дагы, ошол туура эмес окутуу менен мас болуп калышкан. Ошондуктан Израиль эли бактысыз жашоого ээ болушат. Анан өздөрү айтышат: бизди башка коргоочу бар. Ышая 28 бөлүмдө, 28 бөлүм 14 аят. Ошондуктан Иерусалимдеги акаратчылар, бул элдин башчылары, Теңирдин сөзүн уккула. Силер биз өлүм менен келишим түздүк, өлгөндөр жаткан жай менен макулдаштык. Бардыгын кыйратуучу камчы өтүп бара жатканда бизге жетпейт. Анткени биз жалганды өзүбүзгө башпаана кылып алдык, алдамчылыкка жашынып алдык дегениңер үчүн. Бул сөздөр эмне деген сөз? Ассирия азыр Израилди басып алайын деген учуру. Кудай ушундай коркунучтуу акыбалды уруксат бергенинин негизи алар Кудайга кайрылсын, өзүнүн күнөөсүн түшүнсүн деп. Анан Мисир эли аларга жардам берем деп сөз айткандыктан, алар ошол башка элди өздөрү үчүн башпаана кылып алат. Бизде Мисир деген башпаана бар болгондуктан, Кудайды башпаана кылганга караганда башка бир мамлекетти көзгө көрүнгөн нерсени башпаана кылат дагы, жыйынтыгында Израиль эли соттолот. Ышая 28 бөлүмдө кайталанып айтылган сөздөр, эгерде ошол ар бир айтылган сөздү биз кабыл ала турган болсок, эки нерсе бизге берилет дейт. 12 аятта: аларга мына тынчтык, чарчаганга тынчтык бергиле, мына тынчтануу деп айтышкан. Бул жерде өтө маанилүү сөздөр айтылат. Мына тынчтык жана тынчтануу силерге. Кудайдын пайгамбарлары уламдан улап кайталап айткан сөздөрүн ошол бойдон кабыл алсаңар, бул өтө эле оңой окутуу, оңой насаат. Эгерде ошол оңой насаатты, осуятты кабыл алсаңар, анда силерге эмне берилет? Тынчтык берилет. Чыныгы тынчтануу пайда болот. Бизге керектелүүчү нерсе да тынчтык жана тынчтануу. Айып китеби 7 бөлүмдө Айып өзүнүн бүт мал мүлкүн жоготот, 10 баласын жоготот. Анан өзү ушунчалык ооруга чалдыгат дагы, бир нече ай ушунчалык азап кайгыда жашаган болот. Ошол учурда Айыптын каалаган нерсеси эмне эле? Ага эң эле керектелүүчү нерсе эмне эле?
менимче тынчтык. Биздин күнүмдүк жашообузда дагы тынчтык керек. Руханий жашообузга дагы тынчтык керек. Айып 7-бөлүмдү чөк ачалы. Айып 7-бөлүм. Айып китеби 7-бөлүм. 1-аяттан баштап, Айып 7-бөлүм 1-аяттан. Адамдын жердеги жашоо мөөнөтү белгиленген эмеспи? Анын күндөрү жалчынын күндөрүндөй эле эмеспи? Кул көлөкөнү эңсегендей, жалчы жумушунун бүтүшүн күткөндөй, менин энчиме түйшүктүү алар тийди. Мага кайгылуу түндөр эсептелип берилди. Жатаарымда качан таң атат дейм, бирок түн созула берет. Мен таң атканча кыйналып оодарыла берем. Денемди курт каптап, карттанып, терилерим жарылып, ириңдеп жатат. Менин күндөрүм чыгырыктан тез айланып, үмүтсүз өтүп жатат. Бул сөздөрдө айтылгандай, адамдардын жердеги жашоосунун мөөнөтү белгиленген эмеспи? Дүйнөдө жашаган адамдардын убактылуу жашоосу бар. Негизинде ар бир доор башынан согуштарды, ар кандай жалчынын күндөрүн өткөрүп келет. Жалчы дагы ушунчалык бирөөгө жалданып иштейт дагы, чарчайт. Анан батырактан ушул күн өтүп кетсе экен, түн келсе экен, эс алсам экен деп кыялданат, күтөт. Кулчу, жалчы болуп жашаган адам ушунчалык кыйналат дагы, анан кийин батыраак ушул жашоодон арылсам экен деп. Жалчы өзүнүн жумуш күнү бүтүп, эмгек акысын алууну каалайт. Ошондой эле мага кайгылуу түндөр эсептелип берилди. Азыр денеси ушунчалык ооруга чалдыккандыктан батыраак тынчтыкка ээ болсом экен дейт. Жатаарымда качан таң атат деп ойлойм дейт. Бирок түн созула берет, таң атканча кыйналып оодарыла берем дейт. Жашообузда ар кандай себептер менен денебиз кыйналышы мүмкүн. Денебизге дагы керектелүү үчүн нерсе тынчтык. Ыйса бул дүйнөгө эмне үчүн келди? Ошол чыныгы тынчтыкты ар бир адамга тартуулаш үчүн. Еврейлерге жазылган кат 4-бөлүмдө. Кудай асман менен жерди жараткандан кийин 7-күнү ал эс алды деп айтылат. Адам ата аялы менен күнөө кетиргенден кийин ошол тынчтык бузулат, жок болот. Анан Ыйса айтат, атам бүгүнкү күнгө чейин иштеди, мен да иштейм. Адам аялы менен күнөө кетиргендиктен, ошол тынчтык бузулгандыктан, талкалангандыктан Израиль эли дагы Мисыр жергесинде 400 жыл бою жашаган учурда, анан Мусанын жетеги менен алар Канаан жергесине жеткенге чейин, Мисыр жергесинен чыгып Канаан жергесине бара жаткан учурда, Канаан жери алар үчүн тынчтыкка ээ боло турган жер эле. Көптөгөн жылдардан кийин кайрадан Нундун уулу Жашия аркылуу Израиль элине тынчтык жөнүндө айткан эле. Чыныгы тынчтыктын көлөкөсү катары айтылган эле. Ал эми чыныгы тынчтык жөнүндө Дөөт падыша айтат. Эмне үчүн? Анткени Дөөт падыша Ыйсанын келе тургандыгы жөнүндө алдын ала пайгамбарчылык сөздөрдү айткандыктан, кимде ким ишенип Ыйсаны кабыл ала турган болсо, ошол тынчтыкка ээ болот деп. Ишенген учурда бизге тынчтык келет. Еврейлерге 4-бөлүм. Еврейлерге жазылган кат 4-бөлүм. 7-аят. 4-бөлүм 7-аят. Ушунча көп убакыт өткөндөн кийин
Жогоруда айтылгандай дөөт аркылуу бүгүн анын үнүн укканыңарда жүрөгүңөрдү катуу улантпагыла деп айтуу менен дагы бир күндү бүгүндү белгиледи. Эгерде Нундун уулу Жашия аларды бейпил жайга киргизген болсо, анда Кудай ошондон кийин башка бир күн жөнүндө сөз кылбас эле. Демек Кудайдын эли үчүн ишемби күн али алдыда. 3 аятта айтылгандай, ишенгендерге бизге бейпил жайга киребиз. Каарданып турганымда мындай деп ант берем: алар эч качан менин бейпил жайыма киришпейт. Дөөттүн ооз аркылуу менин бейпил жайыма киришпейт деген сөздөр айтылат. Дөөт падыша Забур китебинде ушул чыныгы эс алуу бейпил жай жөнүндө айтылат. Эмне үчүн менин бейпил жайыма киришпейт деп айтылган? Анткени Нундун уулу Жашия айткан ошол тынчтык, чыныгы тынчтык боло турган болсо, анда кайрадан дөөт падыша аркылуу айтпайт эле. Ал эми дөөт падыша айткан чыныгы бейпил жашоо тынчтык бул Ыйса Машаяк аркылуу келе турган тынчтыкты айткан эле. 10 аят чогуу окуйбуз. Кудай өз иштерин бүтүргөндөн кийин эс алгандай эле, анын бейпил жайына кирген адам да өз иштерин бүтүргөндөн кийин эс алат. Эс алууга ээ болгон адам. Кудай өз иштерин бүтүргөндөн кийин эс алгандай эле, мисалы үчүн бир атанын 2 баласы сууга чөгүп бара жаткан болот. Бирөөсүн атасы куткарып калды. Анан биринчи куткарып алган баласы үчүн эс ала алат да. Ал эми экинчи чөгүп бара жаткан баласы үчүн ал эс ала албайт, тынчтана албайт. Ошондуктан экөөнү тең бирдей куткарганда ал тынчтана алат, эс ала алат. 3 аятта ал эми биз ишенгендер бейпил жайга киребиз. Биз кандайча бейпил жайга кире алабыз? Эреженин үстүнө эреже, осуяттын үстүнө осуят, ар бир айтылган сөздү кабыл алган учурда, тынчтыкка ээ боло турган жол кайсыл жол? Ыйса бул өзү негизги коюлган бекем таш. Ошол ташка Ыйсага ишенген адам кулабайт дагы, уятка да калбайт дагы. Түбөлүк тынчтыкка, түбөлүк бейпил жайга кире турган адам болот. Ошондуктан биз куткарылган учурда чыныгы тынчтык бизге келген. Матай жазган жакшы кабарда Ыйса мындайча сөздөрдү айтат. Матай 11 бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 11 бөлүм 28 аят чогуу окуйбуз. Чарчап чаалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле, мен силерге тынчтык берем. Ыйса тынчтыктын кожоюну. Чарчап чаалыкпаган бир да адам жок. Өз түйшүгүн тартпаган адам жок. Ошондуктан Ыйса бардык адамдарга кайрылып айтат: чарчап чаалыккандар, түйшүк тарткандар мага келгиле. Ыйсага келип айкаш-чыгашты караган учурда эмне болот? Мына бул Кудайдын курмандык козусу. Ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат. Менин күнөөмдү дагы өз мойнуна алган сөздү түшүнгөн учурда менин жүрөгүмө дароо чыныгы тынчтык орнойт. Андан кийинки 29 аятта Ыйса айтат: менин моюнтуругумду алып менден үйрөнгүлө, анткени мен жоошмун жана момунмун. Ошондо жаныңарга тынчтык табасыңар. Ыйса айтат: менин жүрөгүм жоош жана момун. Мага келип үйрөнгүлө, ошондо жаныңарга тынчтык табасыңар. Куткарылгандан кийин биздин жүрөгүбүз дагы эс алууну каалайт да. Бирок биздин жаныбыз эмне үчүн эс ала албайт?
Анткени жоош жана момун болуш үчүн канчалык жоош, канчалык момун болсок, ошончолук биздин жаныбыз дагы эс алат. Ал эми текеберленген адам эч качан ал эс ала албайт. Адам өзүн кемсинтип, жоош, момун боло турган болсо, анын жүрөгү да, жаны да эс ала алат. Тынчтыкка ээ боло алат. Куткарылуудан кийин биз канчалык өзүбүздү кемсинтип, башкаларды жогору коюп жашай турган болсок, анда сөзсүз түрдө биздин жүрөгүбүз тынчтыкка ээ боло алат. Менин моюнтургумду алып менден үйрөнгүлө. Ошондо жаныңарга тынчтык табасыңар. Жүрөгүбүз эс алат, бирок денебизге чейин эс албашы керек. Анткени денебиз Ыйса Машаяк келген күнгө чейин таалыкпастан эмгектениши керек. Ал эми биздин денебиз качан эс алат? Ыйса Машаяк келген күнү. Чарчап чаалыккандар, түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле, мен силерге тынчтык берем деген Ыйсанын сөздөрү куткарылган адамга бериле турган тынчтыкты айтат. Ошол тынчтыкка ээ болгон адам эң бактылуу адам. Куткарылбаган адамдын жүрөгүндө чыныгы тынчтык, тынчтануу деген нерсе жок. Эмне үчүн? Анткени анын күнөө, көйгөйү такыр чечилбесе, күнөөсү кечирилген адамдын жүрөгүндө гана тынчтык орнойт. Тынчтык жана тынчтануун экөөнү бириктирип айтып атат го. Ышая 28 бөлүм 12 аят. Мына тынчтык чарчаганга тынчтык бергиле, мына тынчтануу деп айтышкан. Ыйсага ишенип куткарылган адам уятка да калбайт. Өлүмдөн кийин ал эч бир таң да калбайт, коркпойт дагы. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда дагы ага эмне берилет? Тынчтык берилет. Тынчтык эле берилбестен, тынчтык менен биргелешкен дагы бир сөз бул тынчтануу. Тынчтануу деген сөз айтылат. Куткарылууга ээ болгон учурда бизге тынчтык да берилет, анан тынчтануу да берилет. Адам Эйден багында жашап жаткан учурда ошол жерде чыныгы тынчтык жана тынчтануу бар элек. Эйден багынан 4 дарыя агып чыккан эле. Алардын ичинен Гихон дарыясы ал агып чыккан, токтобогон деген мааниге ээ. Ошондуктан эң эле тынчтыкка, кубанычка ээ болгон жер бул Эйден багы эле. Чыныгы тынчтык, чыныгы тынчтануу орногон жер бул Эйден багы эле. Бирок күнөө пайда болгон күндө ошол тынчтануу да, чыныгы кубаныч да жок болду. Ыйык жазууну дагы чогуу карай кетели. Элчилердин иштери 3 бөлүм. Элчилердин иштери 3 бөлүм. Эгерде биз кубанычтуу жашоого ээ болууну кааласак, анда куткарылууга ээ болушубуз керекпиз. 3 бөлүм 19 аят. Чогуу окуйбуз. Ошондуктан күнөөлөрүңөрдүн кечирилиши үчүн тобо кылгыла, Кудайга кайрылгыла. Ошондо силерге Теңирден кубанычтуу мезгилдер келет. Ал силерге алдын ала дайындалган Ыйса Машаякты жиберет. Тобо кылып күнөөлөрүңөр кечирилсе, анда күнөөлөрүңөр бардыгы кечирилсе, тынчтыкка ээ болсоңор, анда кубанычтуу мезгилдер келет. Кубанычтуу мезгилдер келет. Бул сөздүн мааниси кандай? Тынчтануу келет. Жүрөгүбүз ушунчалык жеңил болот, кызыктуу жашоо болот деген. Өмүр бою кыйналып, азап тартып жашаган адам куткарылган учурда ага тынчтануу келет деген бул чындык сөз.
кайгылуу күндөр эми жакшы күнгө айланды. Мен жакшы ырдасам силерге ырдап берет элем. Куткарылганга чейин мен эң эле жакшы көргөн ырым мындай ыр эле. Кайгылуу, о ызгардуу суук мени тоңдура көрбө. Ушул ырды эң жакшы көрчүмүн. Кайгылуу ырларды көп ырдачымын. Оозуман дайыма ушундай ырлар чыкчу. Менин жашоом ушунчалык аянычтуу. Анткени менин көйгөйлөрүм чечилбегендиктен 1983 жылы 25 сентябрда куткарылууга ээ болгондо күнөө жүгүнөн арылдым. Анан куткарылгандан кийин ушунчалык жүрөгүмө тынчтык, кубаныч орноп, андан кийин даңктоо ырларын ырдай баштадым. 348 гимнде. Асман үйү жеткиз эле теңир ашты, аны жүрөгүмдө, ыйык жерде, асман жолунда бакыт табам, ыйса менен, аллилуйя, асман үйү, күнөөдөн куткарды мени жерде, сүйүү менен дүйнө толду деген ыр ушунчалык менин жүрөгүмдөн орун алды. Кудайдын түбөлүк бактысына ээ болуп, эми мен күнөө жүгүнөн арылып, баардык кайгылуу күндөр, аллилуйя, менин жүрөгүмдө аткарылды. Күнөөлөрүмдүн баардыгы түбөлүккө кечирилди. Түбөлүк тынчтыкка ээ болдум. Буга чейин кайгылуу, ызгардуу суук мени тоңдурта көрбө деген эми азыр аллилуйя деп ырдаган сөз даңктуу ырын салыштырууга мүмкүнбү? Албетте жок. Күнөөдөн арылган учурда, күнөө үчүн тозокко бара жаткан биздин тагдырдан толук кутулган учур биз үчүн эң чоң кубанычты тартуулайт. Түрмөдөн чыккан эркин жашоого ээ болгон адамдын жашоосу кандай бакубат жашоо болот. Кино Папионг деген бир кино бар эле. Ал жакта адам эркин жашоого чыгат. Анан 13-14 жыл өткөндөн кийин кубанычка толуп, ал эркин жашоого бошотулуп чыгарылгандан кийин, түрмөдөн чыккандан кийин жүрөгү ушунчалык кубанычка толот дагы, андан кийин жөө үйүн көздөй чуркайт. Ал нерсе менен биз салыштырууга мүмкүн эмес болгон түбөлүк тынчтыкка ээ болдук. Ышая 30 бөлүм 26 аят. Жыйырма алтыны чогуу окуйбуз. Теңир өз элинин жараатын танган күнү, дартын айыктырган күнү, ай жарыгы күн жарыгындай болот. Ал эми күн жарыгы 7 жарык болот. 7 күндүн жарыгындай болот. Израиль эли Кудайдын астында тил албагандыгы үчүн Бабыл империясынын кол алдында 70 жыл кулчулукта жашаган болот. 70 жыл кулчулукта жашап, Кудайдын ырайымы менен ошол кулчулуктан кутулуп, Израиль өзүнүн жерине кайтып келишет. Алар ошол кулчулуктан кутулгандыктан шунчалык чоң кубанычка ээ болушат. Жараатын танган күнү, дартын айыктырган күнү аларга ай жарыгы күн жарыгындай болот. Күндүн жарыгы 7 жарык болот. Бабылда жашаганда деле алар күн жарыгын көрүшкөн да. Бирок качан өз жерине, мекенине кайтып келген учурда, эркин жашоодо жашаган учурда, Израиль жеринен айды караганда айдын жарыгы күндүн жарыгындай болуп көрүнөт. Ал эми Бабылда жашап жаткан учурда кыйналган жашоосу, Израилге келгендеги жашоосу, мурунку эле күн жарыгы алар үчүн 7 жарык катары көрүнөт. Мисалы үчүн көптөгөн жылдар бою төшөктө ооруп жаткан адам анан оорусунан айыгып, эшикке жарыкка чыккан учурда кандай жашоону көрөт? Күндүн жарыгын шунчалык жарык көрөт. 7 8
жарык көрөт. Ошондой сыяктуу эле куткарылууга ээ болуп жаңы адам болгон адам куткарылгандан кийин күндүн нурун карай турган болсо сөзсүз түрдө жарык көрүнөт. Жолдон өтүп бара жатканда дагы дарактардын шамалга ыргалып мындай айланып тургандыгы, же болбосо бири-бирине тийишип жалбырактар түшүп аткандыгы, ошолордун баардыгын башкача жарык менен көрө алат. Мисалы үчүн Корея мамлекети Япониянын колониясынан бошотулган учурда Корей улутундагы адамдар 35 жыл бою Япониянын колониясы астында жашап жатканда кайгыда жашашкан эле. Ал эми бошотулган учурда, эркиндикке ээ болгон учурда ура деген кыйкырыктар менен чыныгы тынчтыкка ээ болушат. Ошондой эле Титке жазылган кат 3-бөлүмдө күнөөлөрүбүз кечирилген учурда, ыйык рух келгенде биз баардыгыбыз жаңы адам болуп, жүрөгүбүздө, жаныбызда жаңыланып, жүрөгүбүздө чыныгы ыраазычылык жана тынчтык орногон эле. Ырдай албагандыгым үчүн кечирим сурайм, бирок ошо ырлардын ичинде мындай ыр бар: дарыяга окшогон тынчтык. Дарыяга окшогон тынчтык эми менде да бар. Ушундайды биле турган болсом, башында ырдаганды үйрөнүп алсам жакшы болмок экен да. Биз негизи тынчтыкка ээ болгондо жүрөгүбүз ушунчалык кубанат. Жеремия 31-бөлүмдү дагы чогуу ачалы. Жеремия 31-бөлүм. Жеремия 31-бөлүм 22-аятта. Аят. Сен качанкыга чейин тентип жүрө бересиң, ишенимсиз кыз. Анткени Теңир жер үстүндө кандайдыр бир жаңы нерсе жаратат, аялы күйөөсүн куткарат. Андан кийин 25-26 чогуу окуйбуз. Анткени мен чарчаган жанга суу ичирем, кайгырган ар бир жанды тойгозам. Муну көрүп мен ойгонуп кеттим. Бул түш мага жагымдуу болду. Жеремия пайгамбар Израилдин тагдырын көргөндө ушунчалык ал кайгыга батат. Теңир жаңы нерсени жаратат, аялы күйөөсүн куткарат деп. Ыйса жөнүндө айтылат. Ыйсанын бул дүйнөгө келүүсү менен бул дүйнөнү кайрадан жаңылантат. Ыйса Машаяктын бул дүйнөгө келиши менен жаңы нерсе жаратылат. 25-аятта чарчаган жанга суу ичирем, кайгырган ар бир жанды тойгузам. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келип, айкаш-чыгачка кадалып, өлүп, тирилип, куткарылуу ишин толук кандуу аткаргандыгы бул жаңы нерсенин жаратылгандыгы. Адамдардын куткарылгандыгы бул жаңы иш. Жанды тойгузган нерсе бири-бирине байланыш. Күнөөсү кечирилген адамдын үмүтү бар. Силер Ыйсаны көрбөсөңөр да сүйөсүңөр. Азыр да аны көрбөй туруп ага ишенип, сөз менен жеткире алгыс улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар. Ишенимиңердин максатына, жаныңардын куткарылышына жетесиңер. Түбөлүк бейишке бара турган жол бизге чоң кенен ачылгандыктан биз кайгыга эмес, эми чыныгы тынчтыкка ээ болуп, кайгы болсо дагы биз кубана алабыз. Эмне үчүн? Анткени адил адамдын өлүп бара жаткан учурда дагы ал тынчтык жолдо өлөт. Ыйык жазууда айтылат: өлгөн күн туулган күндөн артык. Насаатчы 7-бөлүм 1-аятта. Эмне үчүн өлгөн күн туулган күндөн артык дейт.
Анткени куткарылган адамдын өлгөн күнү төрөлгөн күн ал үчүн майрам болот. Ал эми өлгөн күнү куткарылган адам үчүн чыныгы бактылуу күн болот. Мисалы үчүн бир мамлекетте кыйналып жашап отуруп, анан жакшы мамлекетке барып жакшы жашаса, анда биз ал үчүн кол чабабыз да. Ошондой сыяктуу эле бул дүйнөдө кыйналып, азап кайгыда жашап отуруп, анан өлүп тозок бейишке бара жаткандыгын көрүп биз баардыгыбыз кол чабабыз. Эгерде бейишти баардык адамдар көрө турган болсо, анда биз өлүп бара жаткан адамдарга көз артмакпыз. Андан кийин кечке ошону ойломокпуз. Мен качан өлөм, качан батыраак бейишке барам деп. Бирок куткарылган адамдар үчүн өлгөн күнү артык. Накыл сөздөр 14-бөлүмдө мыйзамсыз адам кылган жамандык үчүн четке кагылат. Ал эми адил адамдын өлүм алдында да үмүтү бар. Биз бир даңктуу ырларын ырдайбыз. Ал ырдын автору Германиядагы белгилүү насаатчы, пастор болгон Боннефер жөнүндө айтылат. Ал Америкада дагы ушунчалык даанышман адам болот, белгилүү адам болот. Анан Америкада ал профессор болуп, ушунчалык атагы чыккан адам болот. Бирок ошол баардык нерседен баш тартып, кайрадан өз жерине Германияга барат. Германияга келген учурда Гитлер көптөгөн адамдарды аяосуз түрдө, мыкаачылык түрдө өлтүрө баштаганын көрөт дагы. Гитлерди кантип жөн койсок болот деп. Анткени Гитлердин адамдарды өлтүргөнү акылдан ажырап калган адам рульга отурат дагы адамдардын баардыгын өлтүрүп бара жаткан менен барабар. Анан ошол адамды кантип жөн коюшубуз керекпи же рульдан алып салышыбыз керекпи деген адамдарга кайрылуу жасайт дагы. Гитлердин бийлигине каршы чыгып отуруп, аны түрмөгө отургузашат дагы, өлүм жазасына тартышат. 1945-жылы 8-апрелде өлүм жазасына тартылган учурда алар эми өлөрүнүн астында эки аскер Боннеферге айтат: "Мына акыркы мүнөттөрүң калды." Боннефер айтат: "Мен үчүн силер кубангыла. Анткени мына азыр мен үчүн жаңы кубанычтуу күн башталат. Менин чыныгы жашоом, бактылуу жашоом азыркы мүнөттөн башталат." Анан ошол жерде отурган, түрмөдөгү отурган баардык адамдар үчүн Боннефердин акыркы өлүмү ушунчалык мындай үлгүлүү өмүр болот дагы. Анан адамдарга өзүнүн катын жазып калтырып кетет. Анан азыркы күндө ишенип жашаган адамдарга ыр катары калтырылган. Германияда азыр музейде дагы, көптөгөн мектептерде анын каты жөнүндө окутулуп келет. Анткени түбөлүк бейишке барган учурда оору да жок, эч бир азап кайгы да жок, оору да жок. Бул түбөлүк тынчтык орногон жер. Малахия китеби 4-бөлүмдө чогуу ачабыз. Малахия 4-бөлүм. 4-бөлүм 2-аят. Силер үчүн болсо менин ысымымдын алдында коркуп тургандар, чындыктын күнү чыгат. Анын нурларында айыгуу бар. Силер чыгып, семиз букачаарлардай оюн саласыңар. Менин ысымымдын алдында коркуп тургандар, силерге чындыктын күнү чыгат. Ыйса Машаяк экинчи жолу бул дүйнөгө келген учурда анын нурларында айыгуу болот. Ыйса Машаяк келген күндө айыгуу болот. Ыйса Машаяк келген күнү биз каалап
күтүп келген күндөрдүн баардыгы ошол күнү аткарылат, биз үчүн айыгуу болот. Буга чейин төккөн көз жашыбызды ал өзү аарчый турган күн келет. Биздин денебизди дагы Теңирдин өзүнүкүндөй даңктуу денеге айландырат. Азыр көз айнек кийгендердин баардыгы көз айнектен арылышат. Азыр биздин өзүбүзгө жакпаган денебиз, формабыз баардыгы даңктуу денедей өзгөрүлөт. Ошол күнү келет, ошол күн келет. Семиз букачарлардай оюн саласыңар. Мисалы үчүн бир сарайга букачарларды бекитип коюп, анан кийин сыртка чыгарсаң, алар ушунчалык кубанып секиришет. Бирок кичинекей кезинен баштап, төрөлгөндөн баштап эле секире албаган жаныбарлар бар. Кимдер? Пилдер. Пилдер кичинекей баласы дагы чуркай албайт, секире да албайт. Анткени алардын денеси оор болгондуктан. А букачарлар болсо ушунчалык ордунан секирип шаттанышат. Кудайдын сөзү катары кабыл ала турган болсок, анда сөзсүз түрдө тынчтык жана тынчтануу орнойт. Биздин руханий жашообузда бизге тынчтык алып келген нерсе эмнелер? Ыйык жазуу, Кудайдын сөзү. Бул өтө эле таң калыштуу керемет сөз. Анткени биздин жүрөгүбүздү тынчтандыра ала турган, тынчтануу алып келе турган бул Кудайдын сөзү. Сенин мыйзамыңды сүйгөндөрдүн тынчтыгы зор. Аларга бөгөт жок деп айтылат. Эмне үчүн адамдар кыйналат, азап кайгыда жашайт? Анткени ыйык жазууга жакын болбогондуктан. Кудайдын мыйзамын сүйгөндөргө тынчтык зор болот. Ыйык жазууну сүйгөн адамга сөзсүз түрдө улуу тынчтык болот. Аларга бөгөт жок. Мүдүрлүү деген нерсе жок. Ыйык жазууда дагы жыпар жыттуу заттар жөнүндө айтылат. Аны отко күйгүзө турган болсоң, ушунчалык жыпар жытты таркатат. Анан стресске чалдыккан адамдар боло турган болсо, ошо жыпар жыттуу заттарды күйгүзө турган болсо, адамдын жүрөгүн тынчтандырат. Ошондой сыяктуу эле куткарылган адамдардын эң эле тынчтана ала турган жолу бул сыйынуу. Кудайдын астында тизе бүгүп сыйына турган болсок, анда биздин жүрөгүбүз да тынчтыкка орнойт. Ырдын ыры китебинде дагы айтылат: менин сүйүктүүм. Кудайдын сүйүүсү шарап сыяктуу дейт. Шарап бул кубанычты символдойт. Кудайдын сүйүүсүн башыбыздан өткөргөн учурда, сүйүүнү толук кандуу түшүнүп кабыл алган учурда бизге кубанычтуу иш болот. Шарап ичип мас болбогула. Анткени бул бузулган жашоого алып барат. Тескерисинче рухка толгула. Адам мас болгон учурда кубанат, бирок мас болгон акыбалынан тараган учурда ал кайра эле ооруйт, башы ооруйт, кыйналат. Ошондуктан шарап ичип мас болбогула, анткени ал бузулган жашоого алып барат. Ошо мас болгон адамды урсаң дагы оорубайт. Андан сырткары биз ким менен мамилелешүүдө болушубуз керекпиз? Кудайга жакын адамдар менен мамилелешүүдө боло турган болсок, биздин жүрөгүбүздө дайыма тынчтык орногон болот. Руханий жашоодо анча жашай албаган адамдар, анан бул дүйнөгө жакын болгон адамдар менен достошо турган болсок, анда биз жүрөгүбүзгө тынчтык ала албайбыз. Теңир үчүн деп тырышчаактык менен жашап жүргөн адамдарга жакын боло турган болсок, сөзсүз түрдө тынчтануу бизде болот. Бүгүн чогулушка барууну каалаган жокмун, бирок куткарылган адамдар менен биргеликте жакшы мамилелешүүдө отуруп, андан кийин стресстен дагы арыласың.
Анан ошол тынчтыкка ээ болуп, эмдиги айда дагы сөзсүз түрдө ушул чогулушка келейин деген каалоо болот. Классташтар отурушуна же болбосо шежнеге барганда жүрөгүбүз тынчтыкка орноп келеби же жокпу? Ушул чогулушка келбей деле койсом болмок экен деген өкүнүчтөр пайда болот. Элчи Павыл Тимотейди ушунчалык көрүүнү каалаган эле. Бирок ал Тимотейди жолуктурган учурда жүрөгү ушунчалык тынчтыкка орногойт. Биз жакшы күбөлөндүрүү сөздөрдү уккан учурда дагы жүрөгүбүз тынчтыкка орнойт. Мен да жаңы куткарылган учурда, чогулушка барган учурда эмне үчүн бул адам менин акыбалымды баардыгын айтып берип жатат, анын жашоосу меникиндей эле экен деген сөздү угуп, жүрөгүмө тынчтык орногонун байкаганмын. Ошондуктан жакшы күбөлөндүрүү сөзү аркылуу дагы биз жүрөгүбүзгө тынчтык ала алабыз. Дагы бир нерсени айта турган болсок, жүрөгүбүз чынында тынчтыкка ээ болуусун каалай турган болсок, анда биз эмне кылышыбыз керекпиз? Тынчтанууну кааласак, анда өйдө жакты карашыбыз керекпиз. Өйдө жакты карай турган болсок, Кудай жөнүндө ойлоно баштайбыз. Өлүп жана тирилген Ыйса Машаякты карап, ал жөнүндө ой жүгүртө алабыз. Кудай биз үчүн ким? Ыйса Машаяк ал ким? Ошол жөнүндө ой жүгүртүп, бизге тынчталуу алып келе турган Кудай экендигин эсибизге салып, ал канчалык жоош, канчалык момун, канчалык күчтүү, бизди канчалык деңгээлде сүйө тургандыгын билип, айкаш-жыгаш жөнүндө ойлоп, ой жүгүртө турган болсок, чынында айкаш-жыгаш бизге керектелүүчү күч, кубатты берет. Кудайдын сөзүн уламдан улап, кайталап уга турган болсок, жакын боло турган болсок, Жеремиянын ыйы 3-бөлүм. Жеремиянын ыйы 3-бөлүм. 3-бөлүм 19-аят. Менин кайгым жөнүндө, кыйынчылыктарым жөнүндө, эрмен менен от жөнүндө ойло дедим. Аларды менин жаным тынымсыз эстеп кыйналып жатат. Мен өз жүрөгүмө мындай деп жооп берип, үмүт кылып жатам. Теңир ырайымдуу болгондуктан биз жок болуп кеткен жокпуз. Анткени анын ырайымы түгөнгөн жок. Анын 23-тү чогуу окуйбуз. Анын ырайымы ар бир таңда жаңырып турат. Сенин ишенимдүүлүгүң зор. Менин кыйналган кыйынчылыктарым эрмен менен от сыяктуудайт. Ошондуктан сен ар дайым тынымсыз эсте. Жүрөгүмдө мындайча үмүт бар. Теңир жөнүндө ойлой турган болсок, анда сөзсүз түрдө жүрөгүбүздө үмүт пайда болот. Күч пайда болот. Анткени Кудайдын ырайымы ар бир таңда жаңырып турат. Кыйналган учурда, азап, кайгы болгон учурда биз дароо Теңир жөнүндө ой жүгүртө турган болсок, анда бизге жаңы ырайым келет, тынчтануу келет. Ырдын ыры 1-бөлүмдү да чогуу ачабыз. Ырдын ыры 1-бөлүм 15-аят. Ырдын ыры 1-бөлүм 15-аят. О, кандай сулуусуң, сүйгөн жигитим, өзүңө тартып турасың. Менин сүйүктүүм, сен кандай сулуусуң. Сулайман бул Ыйсанын образын чагылдырат. Эң эле сулуу, эң эле керемет. Бул Ыйса Машаяктын өзүн көрсөтөт. Эң эле күчтүү, керемет, сулуу бул Ыйса өзү. Ыйсага окшош сулуу, Ыйсага окшош күч кубаттуу эч ким жок. Эмне үчүн?
Анткени айкаш-чыгашта кадалган Ыйса, өлүп кайра тирилген Ыйса. Андан башка биздин жүрөгүбүздү өзгөртө ала турган эч бирөө башка жок. О кандай сулуусуң, өзүңө тартып турасың. Биздин жүрөгүбүздү элжирей ала турган, тынчтык тартуулай ала турган. Кандай сулуусуң, сүйгөн жигитим, өзүңө тартып турасың. Кимде ким теңирге жакын боло турган болсо, ал адамдын жүрөгүндө кубаныч орнойт. Эгерде биз Ыйсаны карай турган болсок, жүрөгүбүз дагы сөзсүз түрдө өзгөрүлөт. Бүгүн дагы айта турган сөзүм теңирди карап жашагыла деп. Мен ушул ырдап берейин дедим эле, бирок биздин хор башында ырдап койду. Бүгүн башка ырдаш керек болуп калды. Кандай болгон күндө дагы кайрадан тирилген Ыйса бизди жүрөгүбүзгө тынчтык алып келет жана жүрөгүбүзгө кубаныч тартуулайт. Ошондуктан кимде ким Ыйсаны карай турган болсо, анын жүрөгү тынчтыкка ээ болот, тынчтанууга ээ болот. Башка адамдар мага көңүл бурбаса дагы, сүйбөсө дагы, Ыйса мага көңүл бурат, мени аягына чейин сүйөт. Бир аз кийин биз Ыйса менен бетме бет жолугабыз. Бул дагы чоң керемет. Ошондуктан биз сиздер менен тынчтанууга жана тынчтыкка ээ болгон адамдарданбыз. Ошол эле кайра Ышая 28 бөлүмдө чогуу ачабыз. Ышая 28 бөлүм 12 аятта аларга мына тынчтык, чарчаганга тынчтык бергиле. Мына тынчтануу деп айтышкан. Бирок алар уккусу келген жок. Чарчагандарга тынчтык бергиле. Бул дүйнөдө биз куткарылганга чейин биз дагы чарчап чаалыккан адамдардан элек. Бирок куткарылууга ээ болгондон кийин Ыйсаны караган учурда эң эле чарчаган, эң эле чаалыккан, кыйналышка, азапка кайрылган адамдардан элек, көптөгөн адамдар элек. Ошол адамдардын баардыгына эми биз ээ болгон ушул тынчтыкты башка адамдар менен бөлүшкөндө билишибиз керекпиз. Чарчап чаалыккандарга тынчтык бергиле. Өзү ээ болгон ошол тынчтыкты, өзү ээ болгон тынчтанууга сөзсүз түрдө башка адамдар менен бөлүшүүнү каалашы керек. Кайсыл адамдарга? Чарчап чаалыккандарга. Дагы бир жерде чогуу ачабыз. Ышая 40 бөлүм. Ышая 40 бөлүм 29 аят. Ал чарчаганга күч берет, алсыраганга кубат берет. Уландар да чарчашат, алсырашат, жаш адамдар да мүдүрүлүшөт. Чогуу окуйбуз 31-де. Ал эми теңирден үмүттөнгөндөр кайрадан күчкө толушат, бүркүттөй болуп канаттарын көтөрүшөт, чуркашат, бирок чарчашпайт, жөнөшөт, бирок алсырашпайт. Теңир баардык адамдарга, чарчагандарга күч берет, алсыраганга кубат берет. Уландар да чарчашат, алсырашат, мүдүрүлүшөт. Бирок чарчаганга күч берген, алсыраганга кубат берген. Аны ээ боло турган жолдор кайсыл? Бир гана теңирден үмүттөнгөндөр гана. Үмүттөнгөн адам бул теңирди карап жашаган адам. Машаякка ишенип, ага биз куткарылууга ээ болгон учурда айкаш-чыгашты карап, ага ишенип куткарылууга ээ болгонбуз. Ошондой сыяктуу эле мындан ары да теңирден үмүттөнүп, кайрадан жаңы күчкө ээ болуп, бүркүт канаттарын көтөрүп, кайрадан асманга көтөрүлгөндөй эле биз да чуркайбыз, бирок чарчабайбыз.
Ошондуктан куткарылбаган адамдардын баардыгы оор күнөө жүгүн көтөрүп жүргөн адамдар. Ошондуктан алар чарчап чаалыккан адамдар болгондуктан биз ээ болгон тынчтык, биз ээ болгон тынчтануу ошонун баардыгын башка адамдарга бөлүшкөндө билишибиз керекпиз. Аларга чыныгы тынчтык эмне экендигин, жашоонун негизги бактысы эмне экендигин ошону жеткирип түшүндүрүп беришибиз керекпиз. Кудайдын үйрөтүүсү, насааты, өзгөчөлүгү ар дайым кайталап айтуу. Кайталоо бул биз үчүн пайдалуу жана жакшы нерсе. Анткени ушул нерсе бул бизге керектелүүчү эң негизги жашообуздагы нерселер болушу мүмкүн. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата бизди Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ кылып чакырып алгандыгыңыз үчүн, үмүтсүз жашаган бизге үмүт тартуулап бергендигиңиз үчүн, сиздин өлүм жана тирилүүңүз аркылуу баардыгыбызга түбөлүк тынчтык жана тынчтанууну уруксат бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Азыркы күнгө чейин ушул жакшы кабарды түшүнө элек адамдар өлүмгө дуушар болуп өз жазасына бара жаткан адамдар өтө көп. Ошондуктан ар бир адамга биз ушул жакшы кабарды жеткиришибиз үчүн дүйнө жүзүндөгү баардык биздин бир туугандар аткарып жаткан иштерине акылмандуулук, күч, кубат берип, мындан ары дагы боло турган жазгы конференцияда көптөгөн адамдар катышып, жүрөктөрү ачылып, куткарылууга ээ болушу үчүн жардам берип чогуу иштеңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.